Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Sүйүктүү пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Ал-иману бид'ун ва саб'уна ау бид'ун ва ситтуна шу'батун". Имандын 70 же 60тан көп шакчасы бар дейт. Иманды бир дарак элестетиң. 60тан 70тен көп шакчасы бар экен. Фа афдалуха, анын эң негизги тамыры, бутагы ла илаха иллаллах ва аднаха иммататул азани тариq. Эң төмөнү жолдон адамдарга ыза бере турган нерсени алып коюу. Жолдон четтетип коюу. Вал хая шу'бату минал иман, жана уяттуулук имандын бир бөлүгү дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, имандын эң улуусу ла илаха иллаллах, Кудайга шүкүр, баарыбыз айтабыз. Ва аднаха, эң төмөнү, андан ары жок деген сөз. Эң төмөнү жолдон адамдарга ыза бере турган бир таштандыны, башка нерсени жолдон четке алып коюу дейт. Ошолордун арасында эң улуусу, эң кичүүсү, эң негизгиси уяттуулук. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эгер уялбасаң, каалаганыңды кыла бер" дейт. Уялбасаң, таштандыгыңды машиненен ыргыта бер, тамекиңди тартып, насыбайыңды түкүрө бер. Уялбасаң, жолду булгап, памперсиң башка барып, Ош Бишкек жолунда, Көл жолунда ыргыта бергин. Уятың болсо, жыйнап туруп бир керектүү жерге алып барып таштагын. Диндеги эң төмөн имандын даражасы жолдон адамдарды жийиркенте турган, адамдарга ыза бере турган, ал таштандыбы, ал мыкпы, шишеби, пластикпи, эмнени алып коюу. Урматтуу мусулман бир тууган. Келгиле. Жөнөкөй эле кел, жуманы окуп кыйраттым деп алып чыгып алып эртең ол жерди булгабайлы. Имандын эң төмөнү дейт. Аднаха, менин сөзүм эмес, пайгамбар алейхиссалам. Имататул азари тарак, адамдарга ыза бере турган нерсени жолдон алып коюу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадисине мына жас келгенде эс алганы чыккандар кулак салсын. Иттакул лаанайни. Налатка калган эки налатка колу, Алланын налатына калган эки жерден сактангын. Эки налатыдан болуп калбагын. Эки налатка калган, каргышка калгандан болбо дейт. Калу ва ман лаанани я Расулаллах. О Алланын элчиси, эки каргышка калган, Кудайдын рахматынан алыс болгон ким деди? Кала аллази ятахалла фи тариqin нас. Адамдардын жолуна мина койгондор дейт. Адамдардын жолун булгагандар, дара сындыргандар. Ау фи зиллихим, же адамдар барып эс ала турган жерди булгагандар дейт. Өзүң жийиркене турган нерсени бирөөлөргө таштап кетесиңби? Урматтуу мусулман, эки жерде Алланын, периштенин, инсандардын налатыга калат экенсиң. Адамдардын эс ала турган жерине көчөлөрдү булгай турган болсоң. Динибиз тазалык. Мана жас келди, жамаатка келебиз. Пайгамбар: "Лаула ана шуqa ala ummati la amartum анда kulli salat bil wudu wa siwak wa ma kulli wudu'in bis siwak". Эгер үммөтүмө кыйын болбогондо, үммөтүмдү ар намазга келгениңерде тишиңерди тазалагыла деп буйрат элем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Тиштин тазалыгы, бирөө менен сүйлөшөсүң, башка кыласың. Бир аз өзүң көңүл бурчу. Кээде айтам да, сөз ээсин табат. Сигарет чеккен, нас чеккендердин аялына рахмат, шону эр кылып жүрөт да. Уялсаң ташта. Намыссызсаң чекпе. Тамеки тартпа, насыбай оозуңа салба. Сен аялыңа рахмат. Оозуңа салып алып, сасып. Мен жеке мисал, нас саткан базардан өтө албаймын. Башың айлана сасык. Оны эр кылып кантип бир төшөктө жатат билбейм. Урматтуу мусулман бир тууган, имаратта бир устаз айтат, имам адашып кетсе, арттагылар субханалла десе, адашканын сезип, Аллаху акбар деп тура калыш керек. Кээде рүкү кылбай койгонсоң кайтасың. Же экинчи рекетке турбай отуруп койгон, Аллаху акбар десип турасың. Имам айтат, саждага барсам дейт, субханалла деп. Үчүнчү сажда кылып койдум окшойт деп, Аллаху акбар деп кайтсам дейт, кайра субханалла дейт. Кайра саждага барып калдым дейт. Кайра субханалла дейт. Чочуп кетип анан не кыларым, салам бердим. Эмне болду десем дейт, үчүнчү сафтагы бирөө айтат дейт. Мана менин жанымдагы 3 килограмм чылок жеп келген окшойт деп айтат дейт. Аны сасыга чыдабай субханалла деп атыптыр. Субханалла деп, кудретиңе айланайын деген сөз да. Тазалык менен сен эскеме, кудретиңе айланайын Аллахым, шундай адам дем жаратасың деген сөз да. Шуну жаратпай эле койбойсуңбу дегендей сөз да. Субханалла.
Таспай айтам, Аллахым, шуны hem ben de akılsın da ya degende. Ya урматтуу мусулмандар, жамаатка мына жаз келди, келип атабыз. Носкилерди тазалаш керек. Сенин бутуң турган жер бирөө сажда кылат. Бул тазалык бул. Жакшы жуунуш керек. Көзүңдү ачыштыра турган кебирлерден эмес да. Кучакташып көрүшөйүн дейт, коруп кетесиң. Анан айтат, дамла текебир бизди кучакташпайт дейт. Сен көздү ачыштырып берип атасың. Пайгамбардын bir hadisi, şunu men sözümde ayaktayım, urmatlı musulman bir men akala thuman aw basalan falyatazil mescidena. Kim çisnok jegen bolsa, piyaz jegen bolsa, meçidibizge kelbesin deyt Paygambar aytat. Çisnok menen piyaz en jakşı bakteriyalardı, mikroptordu öldürө turgan paydalуу bul eme. Bирок ошону жеген болсоң дейт, жамаатка келбе дейт. Неге үчүн? Ошонун жыты менен башкалар кыза бербе деген сөз. Сен анан бутуңдун терлеген наски менен келип алсаң, насбай менен сигарет менен келип алсаң жакшыбы? Бунун эч бир пайдасы жок. Ошондон келиңиздер, мечиттин тазалыгына ар бир адам өзүнөн башташ керек да. Өзүңдүн тазалыгына. Өзүң жакпай каласың кээде. Андай боло турган болсо, келип мечитте булгабашыбыз керек. Кудайыма шүгүр, мындай жерибизди караң, бейиштин төрүдөй болгон, мына жаз келди. Danışmandan dayım kayıtılып жүрөм. Асман эмнеге мындай таза десе, адамдын буту жетелектеп турду. Адам барган жерин булгап атат дейт. Барып, десе биз эс алганы бардык дейт. Ишем базар күнү манакы машиналар таза чыгат. Баргандан кийин отур, эс албай эмес, эс ал. Бирок өзүңдөн кийин жыйнап кеткин. Ар нерсени таштабагын. Бул мекен бардыгыбызга мойнубузда аманат. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين.